Матраимов бошотулду. Жапаров сөз эркиндиги бар деди. Султанбеков камалды. Кыргызстанда жаңы айыл ачылды. Арбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы ордун басары Райымбек Матраимов эч жака чыкпоо тил каты менен УКМКнын тергөө абагынан бошотулду. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште бул иш боюнча түшүндүрмө берип жатып, Матраимов мамлекетке $200 миллион төлөгөнүн билдирди. Райым Матраимов боюнча туура Райым Матраимов 2 күн алдын үй камагына чыкты. Райым Матраимов кармалганда биз аган 3 берене боюнча кылмыш ишин козгогонбуз. Статьялардын цифрларын айтпай эле аталышын айтып коеюн. Биринчиси бул чек араны мыйзамсыз кесип өтүү. Экинчиси хулиганчылык. Так. Үчүнчүсү легализация преступных доходов. Так. 3 статья менен козгогонбуз. 8 ай тергедик. 2 күн алдын чыгардык. Райым Матраимов бюджетке, Кыргыз мамлекетинин бюджетине $200 миллион акча төлөп, анан чыкты. $200 миллион. Бул $2 миллион эмес, $20 миллион эмес. Нерде депутаттар жакшы билет. Бизнес кылган депутаттар. $200 миллион деген акча эмне деген акча экенин. Мына $200 миллион акча төлөп чыкты. Бул сом менен алганда 17 миллиард сом. Бул акыркысында. Буга чейинкисинде почти 2,5 миллиард төлөгөн. Ошону менен 19,5 миллиард сом акчаны Райым Матраимов төлөдү. Так. Туура анын бардыгын эле наличный төлөгөн жок. Аны имущество менен төлөдү. Бирок биз ошол төлөгөн имуществолордун бардыгын экспертизадан өткүзүп, баалап, анан арзан баада кылып алдык да. Райымбек Матраимов быйыл 25 мартта 3 бир тууганы менен бирге Азербайжандын борбору Бакуда кармалып, Бишкекке алып келинген. Ал УКМКнын атайын операциясынын негизинде кармалганы белгилүү болгон. Андан бери анын 3 бир тууганы эркиндикке чыгарылды. Райымбек Матраимов болсо ошондон бери УКМКнын тергөө абагында болчу. 27 мартта 1-май райондук сотунда ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен да айып коюлган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 13 ноябрда Facebook'тагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, анда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун мааниси жана өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы тууралуу пикирин билдирди. Мамлекет башчы 17 ноябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоого кайдыгер карабоого чакырып, анда шайланган депутаттар курултайдын делегаттарын шайлай турганын белгилеген. Элдик курултайдын курамдык сапаты сиздер шайлай турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарына көз каранды болот. Курултайда кайсыл гана маселе болбосун көтөрүп чыга алышат. Ал журналист, блогерлерди курултайга делегат болуп шайланып келүүгө чакырып, бийлик диалогдон эч качан качпасын белгилеген. Дүжүр курултай болду же дүжүрлөр шайланып келишти деген сөздөрдү кайталабаш үчүн бийликке нааразы болгон блогерлер, журналисттер, активисттер, акылдуу сумалдар элдик курултайга шайланып келип, болгон суроолоруңарды узатып, ой пикирлериңерди, дооматыңарды түз эфирде ачык айтыңыздар. Курултайдын делегаттарын шайлоого бийлик, мамлекеттик түзүмдөр кийлигишпейт. Элдик курултай бул бийлик менен элдин ортосундагы диалог. Мындан артык дагы кандай диалог керек силерге? Мамлекет башчы кайрылуусунда Кыргызстанда сөз эркиндиги болуп келген жана боло берет деген сөзүн кайталап, бул өзгөчө Азаттык, Кактус, Политклиника жана Клоп басылмасы сыяктууларга тиешелүү экенин баса белгилеген. Жогорку кеңеш жаңылыктарына. 14 октябрда Жогорку кеңеш 2023 жылдан республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу отчетту карашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында акыркы 3 жылдан бери жыл сайын өлкөнүн экономикасы 9%га өсүп жатат. 2023 жылдын бюджетинин отчету боюнча айтсам, ички продукция Стат комитетинин акыркы такталган маалыматтары боюнча 2023 жылдын реалдуу көрсөткүчү 9%дык өсүшкө чыктык. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиздер, 2022 жылдын көрсөткүчү дагы ички продукциянын өсүшү 9% болгон. 2020 жылдагы глобалдык пандемия, андан кийинки регионалдык конфликттердин башталышы, дүйнөдөгү геосаясий турбуленттүүлүк, климаттык кризистер, селдер, баткен окуялары, булар биздин башыбызга келген сыноолор болду. Бирок биз аларга карабастан тескеринче экономикада биз 2021 жылы 7% өсүү менен аяктасак,
баштасак, эсиңиздерге салып кетейин, 2020 жылы -7% болгон. Андан бери 3 жыл катары менен 9% өсүш менен баратабыз. Ошондой эле Акылбек Жапаров 2023 жылдын консолидацияланган бюджети 577 миллиард сомду түзүп, 2 жылда 2,5 эсеге өскөнүн, салык жана бажы кызматтары мурунку жылга салыштырмалуу көп каражат тапканын билдирди. Ошондой эле Акылбек Жапаров кыргызстандыктардын орточо айлыгы 415 долларга жеткенин айтты. Отчетту карап жатып, депутаттар ар кандай суроолорду берип, өкмөткө ар кандай каалоолорду айтышты. Айтар сөзү бар да, кантип эле Акылбек Жапаров болуп турган кантип сүйлөбөй калсын. Siz sözdөн да чарчабайсыз, иштен да чарчабайсыз. Siz 400 milyardga жеткирсеңиz мен sizge Акбоз ат мингизем деп айтканмын. Бирок siz мына сөзүңүздү аткарып 700 milyardга жеткирип атасыз. Өзүңүз аябай мыкты кишисиз. Цифра менен сүйлөйсүз, негизи тажрыйбаңыз аябай мол. Бул сизге сиз бизге бир жагынан үлгү болосуз деген мындай. Мен сиз менен жакын мамиледе эмесмин, бирок мен сиз менен мындай карап, алыстан карап көрүп жүрөм да. Бүгүн эми сизди кофеси жок эле мактайын, баягы шаардын мэрин кофе менен мактап коебуз деп аябай мем болду окшойт экөөбүз. Бүгүн мындай абайлап мактайын силерди. Силердин командаңыз нукура, патриоттук команда чогуп койдуңуз. Ошону туура болот деп эсептейм. Акылбек Сөнбекович, сиздин берген отчетуңуз менен кылган ишиңиз дал келип, мына өлкөбүздүн бардык жарандары кубанып, алгылыктуу иш алып барганыңыз көрүнүп турат да. Урматтуу Акылбек Сөнбекович, сиз командаңыз менен чоң ийгиликтер жаратып келе жатасыз. Буюрса ишиңиздер ийгиликтүү улана берсин. Кыргызстан мамлекетибиз өнүгүү жолунда бараткан Акылбек Сөнбекович докладында азыр айтып өтүп кетти. Акылбек Сөнбекович кыргыздар айтат, көз тийбесин, кыргыз мамлекетибиздин өнүгүү жолунда болсун. Жыйынтыгында Жогорку Кеңеш 2023 жылы республикалык бюджеттин аткарылышын бир добуштан жактырды. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет жогоруда айтылгандардын негизинде төмөнкүдөй кордууга келди. Кыргыз Республикасынын 2023 жылдагы республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилсин. Рахмат. Аппарат кошумча каттоо бериңиздер. Сексен сегиз депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган маселени күн тартибинде биринчи маселени добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 85, каршы жок, баары 85, катталды 88. Урматтуу депутаттар, аталган маселе жактырылды. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков шайлоочулардын добушун сатып алууга шектелип кармалды. Ушундай эле айып менен партиянын Бишкек шаардык кеңешине шайлоодогу штаб башчысы Ирина Карамушкина да кармалган. Кармалгандар шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени жана тергөө жүрүп жатканы кабарланды. Ал эми социал-демократтар Бишкек шаардык кеңешке шайлоодон четтетилди. Мындай чечимди Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 14 ноябрда кабыл алган. Жыйында партияны четтетүү сунушуна комиссиянын 8 мүчөсү тең макул болду. Социал-демократтар партиясы боюнча маселени кароого Бишкек шаардык милициясынын добуш сатып алуу боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Буга чейин 13 ноябрда социал-демократтар партиясынын штабына укук коргоо органдары тинтүү жүргүзгөнү барган. Андан соң социал-демократтардан Бишкек шаардык кеңешине талапкер болгон Кадыр Атамбаев менен Темирлан Султанбеков милицияга суракка чакырылган. Бир нече саатка созулган сурактан соң кое берилген. Андан кийин Кадыр Атамбаев Султанбековду атасы менен кошо кайрадан кармап кетишкенин билдирген. Кечээ 15 ноябрда Султанбековду жана эки тарапташын Сырлов райондук соту 2 айга камакка алганы белгилүү болду. Ошондой эле Кадырбек Атамбаев партияны шайлоодон четтетүү чечимине каршы экенин жана БШКга арыз жаза турганын билдирди. 12 ноябрда Кыргызстанда массалык башламандык уюштуруу жолу менен бийликти басып алууга шектелген 7 адам кармалды.
Милициянын маалыматына ылайык, алардын арасында башкы прокурордун мурунку орун басары жана чет өлкөдө согуш аракеттерине катышкандар кармалган. Кармалган башкы прокурордун мурунку орун басары Кубан Адыл уулу экени айтылууда. Милициянын айтымында кармалгандар 17 ноябрда жергиликтүү кеңештерди шайлоо учурунда массалык башаламандык жаратып, бийликти басып алууну көздөп жатышкан. Кармалган адамдарга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктарды даярдоону уюштуруу, уюшкан топ түзүү, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу жана башка беренелер боюнча айып коюлду. Кармоо учурунда курал-жарак, бир канча дрон жана оптикалык шаймандар табылган. Ошондой эле аталган топтун кампасынан элди мас кылуу үчүн 1000 бөтөлкө арак, 2000 бөтөлкө минералдык суу, 1 тонна күрүч жана башка тамак аш даярдоо үчүн азыктар алынган. Акылбек Жапаров эмдиги жылы Кумтөр кенинен 12 тонна алтын казыларын билдирди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 14 ноябрда Жогорку кеңеште өкмөттүк саат учурунда билдирди. Анын айтымында быйыл Кумтөрдөн 12,5 тонна алтын казылган. 2024 жылдын 9 айында Кумтөр алтын кенин казган Кумтөр Gold Company ишканасы салык жана башка төлөмдөр менен мамлекеттик бюджетке 10 миллиард 37 миллион сом төккөн. Бул убакыт аралыгында Кумтөрдөн 7 тонна 960 килограмм алтын казылган. Бул белгиленген пландан 81 килограммга көп экени кабарланган. Кумтөр боюнча айтып коесузбу, Алмаз Кушбекович? Кумтөрдүкү бедный руда деп коебуз, ошого мурун 17 тонна алып аттык элек, быйыл 12,5 тонна алып атабыз. Эмдиги жылы дагы прогнозубуз ошо 12 тоннанын тегерегинде болуп атат да. Анан 26 жылдан баштап хвосту иштете баштайбыз. Анан подземка дагы кире баштайт. Уже 26 жылдан баштап кайра көтөрүлө баштайт да. 26, 27, 30 жылга чейин 20-25 тоннага чыгабыз. Президент Садыр Жапаров 15 ноябрда Ош облусуна жаңы төптөлгөн жаңы барак айылын ачты. Бул айылга Кыргызстандын, Өзбекстандын аймагында калган барак экскавын көчүрүлүп келген эли отурукташты. Өз сөзүндө Садыр Жапаров айылдын ачылышы жалпы кыргыз эли жана өлкө үчүн өтө маанилүү жана кубанычтуу күн болуп жатканын айтты. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, жаңы барак айылына 101 үй курулуп, жер астынан таза суу чыгарылып берилген. Көчөгө шагыл төшөлүп, электр зымдары тартылган. Бала бакча, мектеп, сейил багы, футбол талаасы да бар. Андан тышкары айдоо аянттары бөлүнгөн. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Так маалыматтарды алып туруу үчүн биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эгер биздин контент сизге жакса, бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Ал үчүн бул QR код аркылуу же астыдагы шилтеме менен колдой аласыз. Кийинки аптадан амандашкыча сак саламат туруңуздар.